Салам достор, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Мен бул видео сабакта теңдемелер жөнүндө кичине фундаменталдуу түрдө түшүндүрүп берейин дегем, башталышын. Мисалга алсак, 7 кошулган x барабар 10. Мына ушуну теңдеме дейт. Бул барабардык. Бул барабардыкта бир белгисиз сан бар. Аны биз тамга менен белгилейбиз да. Ушул тамганын табы биз деген теңдеменин тамырын чыгаруу деп айтабыз. Бул тамга, мисалы үчүн 7ге кайсы бир санды кошкондо 10 чыгыш керек. Мына биз ушуну азыр табабыз. Ушул барабар эң чоң ролду ойнойт ушул жактанчы. X'тин өзүн жазалы астына. X'тин өзүн жазалы дагы барабар дейбиз. Бул азыр бул жак сол жак деп бөлөт, барабардын сол жагы, бул жак барабардын оң жагы деп бөлөлө. Теңдеме чыгарганда, мисалы үчүн x ушул сол жак өзүндө эле калат, ушул жакта эле. Сол жакта калды. Мунун астында дагы минус плюс деген сан бар. Өзү 7 деген оң сан да, оң сан. Барабардын оң жак бул оң жак болдубу? Эми биз деген ушул 7-ни сол жакты көздөй өткөрсөк, терс сан болуп өткөрөт, минус болуп өзгөрөт да. Мисалы үчүн 10ду жаздым жакка. Анткени барабардыктын оң жагында эле калды өзү. Оң жагында калса, оң болуп эле өтөт. Эгерде мынтип ушу 7 сыяктуу болуп, бул жактан бул жакка өтө турган болсо, барабардыктын оң жагынан сол жакка, барабардан сол жакка өтө турган болсо, анда минус 7 болот. Бул өзү плюс 7 азырынча. Бул жактан сол жакка. Оң сан. Анан бул жакка терс сан болуп өттү да. Демек, x барабар дейбиз, кайра астына жазабыз, x'ти жазабыз, x барабар 10дон 7-ни алабыз, 10дон 7-ни алсак 3. Демек, x 3кө барабар деген түшүндүрөт да. X деген 3кө барабар деген сан түшүндүрөт. Анан текшерүү. Текшеребиз. Анан ушул x'тин ордуна 3-тү коебуз. 7-ни жазабыз биринчи. 7 кошулган x 3кө барабар. Могу сан 3кө барабар экен. 3 барабар 10. 7 кошулган 3 барабар 10 деген сөз. Теңдеменин түпкү мааниси кандай? Мисалы үчүн, китепканада бардыгы 10 китеп болсун дейли да. Мисалы үчүн китепкананы тартайын, китепканада бардыгы 10 китеп болсун. 10 китептин ичинен 7 китеби математикалык китептер. 7 китеби математикалык китептер, канча китеп адабий китеп. Мисалы үчүн 7 бизде белгилүү болсо, бардыгы 10 болсо, анын ичинен бардыгы 10 экен. Анын барабар баары 10 бул. Анын ичинен 7 математикалык китеп болсо, кошобуз ага адабий китептерден канча өтөт? Адабий китептерден канча? Математикалык китеп, адабий китеп баары 10 китеп. Анан кийин мына ушундай кылып чыгарып коебуз. Билбейм, түшүндүңөрбү же түшүнбөй калдыңарбы? Бирок мааниси ушундай. Азыр мен силерге дагы бир эсептеп көрөм. Силер аны паузага коюп, өзүңөр чыгарып көргүлө дагы, жолун меники менен салыштыргыла. 53 кошулган y барабар 97. Барабарды карайбыз, бул барабар. Аны экиге бөлүштүрүп алабыз. Бул сол жагы, бул оң жагы. Эми y сол жакта турат, барабардыктын сол жагында. Аны деле сол жагына жазып алабыз, эч нерсе өзгөртпөйбүз. 97 оң жагында турат, оң жагына жазабыз барабардыктын, эч нерсе өзгөртпөйбүз, оң жагында, сол жагында турат. Өзгөртө турчубуз мына ушул 53. Ушул 53-тү бул барабардыктын сол жагына алып келебиз. Сол жактан оң жакка алып келебиз. 53-тү ошондо бул азырынча оң сан болуп турат, бияка терс сан болуп кетет да. Бияқта плюс, бияқта минус. 53. Эгерде жөн эле сан, мисалы үчүн 10
же 7 деп жазылып турса, булар деген дайыма плюс, мерине плюс деген сан бар мына жериндечи. Оң сан деген түшүндүрөт. Эми y табышыбыз керек. Мынча түрүндө чыгарабыз. 97ден кемитебиз 53'tü. 7'den 3 alabız. 4. 9'dan 5 alabız. 4. Emi y'ni жазабыз. 44 çıktı. Жолдун бул жака y бар. 44 дейбиz. Аны текшеребиз. Текшерип коелу. 53'tü жазабыз. Бул жакта 53 кошулган 2'miz 44'e барат. Ne olacak 44'ten? 44 beraber 97. 7 olsun. Eğer de sizler karşına çıksa anda tuğra. Ana daha bir hesap çıkarıp koyalım. Oşunu menen to'xtatalım. Orroq bolsun kichkina. 856 minus S beraber 412. 412. 412. Emi bu жақта bizde minus болып тұрады. Азыр bizde башкача бұл жақтачы. Оң жағы, сол жағы. Бұл оң жақ, бұл сол жақ. Еми biz деген бұл минусту минус с болып тұрбайбы? Плюс негизи чыгарууда плюс с болуп туруш керек да. Ошондуктан биз деген ушул барабардыктын диагоналын көрөбүз плюс с болуп. Мисалы 856-ны өзүм жазып алайын да. 856 анткени барабардыкка бар, бияк жагындачы. Барабар турат, сол жагында калды. Ушул с-ны эми бул жакка алып көрөм. Астында минус турат, демек плюс менен көрөм. 412-ни өзүм жазып алам. 412 бул минус менен турган плюс с-ны барабар. Бирок бизде с чыккан жок. Эми кантип чыгарабыз? Бул жактагы сол тарап, бул жактагы оң тарап болду. Барабар дейбиз. 856 турат. Бул с жалгыз калыш керек да. С барабар мынчага депчи. С-ны өзүн калтыралы. Бул 412-ни барабардыктын биягына алып өтөлү. Астында эчтеке жок экен, плюс демек минус менен алып өтөбүз. 856 ушул жакта эле калат. 856 минус 412. 412. Ушул с деген сан 856 азыр 856-дан 412-ни кемителичи. 856 кемитилген 412. 6-дан 2-ни алсак 4. 5-тен 1-ди алсак 4. 8-ден 1-ди алсак 8-ден 4-ті алсак 4. 444. С деген сан барабар экен 444. Силер бул жактан с бул жакта туруш керек эле, бул жактан эмнеге турбай калды деп кабатыр болбогула. Бул жакта турса деле баары бир суммасы өзгөрбөйт баары деле. Мисалы үчүн с барабар 444 деп жазсак айырмасы жок. Баары бир с деген ушул санга барабар экенин көрсөтүп атат да. Текшерип көрөлү эми. 856-дан кемитебиз. С барабар 444 барабар 412 келип чыгат. Мына ушундай 412 келип чыгат. Мына ушундай теманы түшүндүрөйүн дегем силерге. Түшүнсөңөр албетте аябай мен ыраазымын. Силер менен элдин сыймыл болду. Каналга жазылганды унутпагыла, лайк басканды унутпагыла, досторуңар менен бөлүшкөндү унутпагыла.
каналды жазылгандан кийин жанагындай коңгуроонун сүрөтү турат, ошо коңгуроону басып коюңула. Себеби ар бир чыккан видеодо силерге элдин сыймыгы жаңы видео чыгарды деп сообщение аркылуу барып турат. Жалкообой дайыма математиканы чыгарып, акылыңарды машыктырып тургула. Силер менен элдин сыймыгы кош.